Украинанын Луганск жана Донецк облустарында тынымсыз аткылоолор уланып жатат. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, айыгышкан салгылашуулар жергиликтүү тургундардын эгин талааларына коркунуч жаратууда. Дым увидел. Мен түтүн чыгып жатканын көрүп калып, өчүрөйүн деп келдим. Өзүмдүн жер тилкемде жүргөм. Жарылуу болгонун көргөн жокмун. Украинанын коргоо министрлиги 13-июнда билдиргендей, Украин күчтөрү катуу уруш жүрүп жаткан Луганскдагы Северодонецк шаарынын борбордук бөлүгүнөн артка чегинүүгө аргасыз болушту. Буга Орусиянын күчтөрүнүн токтобогон артиллериялык аткылоолору түрткү берди. Ключова тактична мета оккупантів не змінилась. Оккупанттардын башкы тактикалык максаты өзгөргөн жок. Алар Донецкти туш тарабынан кысып баратат. Ал жакта ар бир метр үчүн айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Алар Лисичанск, Бахмут жана Славянск сыяктуу шаарларга чабуулун күчөтүүдө. 12-июнда Орусиянын күчтөрү Северский Донецк дарыясынын боюндагы Северодонецк жана Лисичанск шаарларын бириктирген 3 көпүрөнүн экинчисин жардырып жибергенин, үчүнчүсүн аткылап жатканын Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдирген эле. Франс пресс агенттиги 13-июнда кабарлагандай, Донбасстагы орусиячыл жикчелдер дарыядагы акыркы көпүрөдө жардырылганын айтып жатышат. Бирок аны ким жардырганы так эмес. Северодонецк фактически уже блокирован. Кечээ алар Лисичанск менен байланыштырган акыркы көпүрөнү жардырып жиберишкенден кийин Северодонецк дээрлик бөгөттөлдү. Ал жактагы Украин аскерлери шаарда түбөлүккө кала беришет. Азырынча Украин тарап жана көз карандысыз булактар бул маалыматты растай элек. Северодонецктин басымдуу бөлүгү орус күчтөрүнүн аткылоолорунан улам Украинанын Мариуполь шаары сыяктуу урандыга айланганы кабарланып жатат. 11-июнда бул шаардагы жүздөгөн жайкын тургундар баш калкалап жаткан Азот химиялык заводунда чоң жардыруу болгон. Адистер, Северодонецк үчүн кармаш Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери уланып жаткан согуштун багытын аныкташы мүмкүндүгүн айтышууда. Аларда Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 13-июнда жарык көргөн отчетунда орус армиясы пайдаланган чачыратма бомбалардан жана башкарылбаган ракеталардан Харьковда жүздөгөн карапайым киши набыт болгонун билдирди. Орусия андайга жол бергенин таанып келатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.